Bir sutkasına 250 ming dana öte sapаттуу кирпичти чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Печкадан чыкканда ушундай аппак чыгат. Кыргызстандын бүт жерине жеткизип беребиз. Бир кирпичтин баасы 8 сом болот. Мында бурат турат тизелген, бурат өзү. Автоматика деген ушул да. Робот иштеп, робот тизет турбайбы? Мындай өнүгүүгө кандай кол чаппайсыздар? Кандай комментарий жазбайсыздар? Пай деп жазып коеюнчу мындай. Кезеги жок, сразу эле алып кетет. Аябай жакшы сапаттагы кирпичтер. Урматтуу мекендештер, билесиздерби? Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жаңы технологиялар менен bir sutkasına 250 ming dana kirpiç çıkara turgan жаңы завод kurulgan. Бул Жалал Абад шаарынын бир жак чекеси Дача Адыр аймагында жайгашкан мына ушул завод. Bir sutkasına 250 ming dana өтө сапаттуу кирпичти чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде сиздерге кирпич керек болсо, ушул заводдун сатуу бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Бүгүн биз сиздерге мына ушул завод кандай технологиялар менен иштейт? Кирпичти кантип бышырып чыгат? Сапаты кандай? Мына ушул тууралуу сөз кылып беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, бул видеону максималдуу түрдө бүт тааныш билиштерге бөлүшүп коюңуздар. Кана, жүрүңүздөр. Мына биз заводко келип калдык, туугандар. Бул агабыздын аты Зайырбек. Мына ушул кирпич заводдун жетекчиси болот. Мен сизге сөз берейин, биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашып коюңуз, анан экөөлөп. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр, Атакул мырзага. Атакул мырза, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Ака, мен сизге бул заманбап эмемен дүйнөлүк стандарт менен курулган завод жөнүндө айтып берейин сизге. Сонун болот. Кана? Ака, бизде моундай кирпич чыгат. Өзү байланат баары мененчи. Упаковка лента менен байлап коюп лента менен байлап коебуз, ака. Өзүбүздүн аппаратыбыз бар. Лента менен ушундай байлаганчы кирпич печкадан чыкканда ушундай аппак чыгат. Кирпич аппак болгондо бул керектүү температурада бышырылат дагы, шору чыкпайт. Эч кандай бир дагы шору жок болот могу кирпичте. Шор чыкпайт да? Негизи ак кирпичти көп макташат да? Ак кирпич болот, ака, ушундайчы. Шор чыкпайт. Ушу биздин Жалал Абадка биз ушу жаңы ушундай завод түшкөн, ака. Муну атайын ушундай кылып эме лентага байлап коесуңар. Ооба, лентага байлап коебуз. Кара менен жүктөгөнгө тешикчесинде даярдап кое турбайсыңар ба? Ооба, бизге ошондо поддондун кереги жок болот да. Керектүү жерге биринчи этажга, экинчи этажга, үчүнчү этажга керектүү жерине түшүрүп беребиз. Домдорго, көп кабаттуу үйлөргө дагы. Көп кабаттуу үйлөргө дагы, частный үйлөргө да баарына ушундай жеткизип беребиз. Экинчи этажына керек болсо, экинчи этажына түшүрүп беребиз. 3 десе, ака, үчүнчү этажына чейин жеткизип беребиз. Мындай кара менен жүктөйт. Ондай каралар могу аппарат чыгат бул жактан. Кирпич чыккандан кийин бул жакка тизип алабыз. Азыр көрсөңүз болот, могу түз эле могу биздин как раз кран турат, как кранга жүктөп беришет. Бияктан упаковкадан робот атайын байлап берет турбайбы? Ушул жактан байлап берет. Анан линия менен келет, аны кара менен алат. Анан же бияка тизет, же болбосо ушу келген техникага жүктөп берет экен да. Ооба, келген техника түз эле могу жактан жүктөп беребиз. Биз ушундай чекеде мындай орусча айтканда последовательно көрсөтүп беребиз да. Последовательно көргөзүп беребиз, моундай жүктөп берет, моундай түз эле кылыпчы. Бул манипуляторго жүктөп атат. Манипуляторго жүктөйт. Бул манипулятор каяка ташып атат? Манипулятор бул шаар ичинде ташыйт. Биз ушундай эле фураларга жүктөп беребиз. Узун ачык прицептер менен фураларга жүктөп беребиз. Фураларыбыз бизде Ысык көлгө, Нарынга, Таласка, Бишкекке, Ошко, Баткенге, Кыргызстандын бүт жерине жеткизип беребиз. Фура менен. Фура менен. Жакшы экен да, ушинтип эле. Азыр ушу манипуляторго канча батат? Могу манипуляторго бизге 6600 штук батат. Бир упаковкада 429 штук болот. 429 штук болот. Муну эме эл аралык стандарт менен. Эл аралык стандарт менен баары. Бирок буякта мына кирпичти көрсөңүз, баары аппак. Мына кирпичти карагыла, сапатына. Канча тешиги болот кирпичтин? Кирпичтин 17 тешиги болот. 17 тешиги. Размеричи? Стандартный размер 0,9 болот. 0,9'дук. Стандарт размер. Стандартный размер. Бизде ушундай эле эгерде бирөө жарымга азыраак кирпич керек болуп калса, же моундай түрдө керек болсо, чачылган элечи, моундай КамАЗга, Портерге жана кичинекей машиналарга келсе ошондой эле жүктөп беребиз. Кимдир бирөөгө мисалы КамАЗ менен керек болот, туурабы? КамАЗ менен керек болуп калат. Туура батпай турган жер бар да, бар, төн киргендер. Кичинекейлер керек болот, кичинекей размерде. Портер менен келип калат. Ооба, ошондой эле. Ага мынтип колдо эле жүктөп бересиң. Ага моундай колдо эле жүктөп беребиз. Жакшы экен, сону.
Kolda bolsa kolda. Kamazga eме, Kamazga деле şu kança bir? 6000'digi var, 4000'dik var, 5000'dik var, 2000'dik жана 1000'digi. Ha, Kamaz'ın çok kişinesi karab Ооба, ketedi. КамАЗдын чоң кичинеси. Кичинекей портерден баштап, могу чоң шахман коболорго чейин жүктөп беребиз. Учурда мурдагыга салыштырмалуу кирпичтердин баасы өстү да. Ооба, Азыр бара силерде бара. баасы канчадан сатылып жатат ушул кирпичтер? Биздин бир кирпичтин баасы 8 сом болот. 8 сом. Ушул жерден сатылышы. Ушул жерден сатылышы. 8 сомдо мына ушул кирпичтер. Бул баа негизи башка заводдордо деле ошондой да. 8 сом, заводдордо 9 сом, деле 10 сом деп атышат го. Кээ бир заводдордо 10 сом болот, бирок биздин жана көп чыккан үчүн биз 8 сомдон сатып беребиз. Эл үчүн депчи. Элге эң арзан баа бизде болот да. Неге дегенде биз ошондой көп чыгарабыз, ошого жетише алабыз. Бизде очередь деген жок болот. Кышында келип акчасын төлөп, жазында алып кетип, жайында алып кетмей. Бизге келсе ошол убагында сразу салып беребиз. Сразу жүктөп бере бересиз. Жеткирип бере бересиз. Техникалар жетиштүү эле? Техникалар жетиштүү. Иншалла. Жакшы экен. Баары жетишти экен. Сонун. Азыр жана упаковочный аппараттын иштегени ака, могул жерден кирпичтер карасаңыз, моундай бүтүн боюнча ушул бойдон салып беришет биздин жигиттер. Ал жактан аппарат түзүп берет өзүчө. Өзү кирпич каяктан келет мына? Өзү кирпич могул жактан келет ага. Эме печкабы мына ушул өзү кирпич? Могул печка. Эки жабык турган ворота, бунун ичи печка ака. Онун аралыгы 150 метр. 150 метр узундугу? Узундугу. Охо. Ошондо эмне нарагынан чыгып келеби айланып? Ар жагынан чыгып айланып келет. Могул жактан биз камкышты салабыз. Ар жагынан айланып уже бышкан кыш чыгат. Бышкан кышты моундай трасса менен биз тартып алабыз. Рельс менен келет. Рельс менен келет ушундай. Вагон менен, вагон сыяктуу болуп калат. Ооба. Тележка менен. Ана муну менен келип, бияктан өтүп бул жакка коюп беребиз. Келет турбайбы? Мынанын үстүнө чыгадычы, келиңиздер. Демек, айланып келсе, бул жерде упаковка экен да. Основной упаковка иши ушул жерде жүрөт экен. Келиңиздер, бир катар мына керек болсо мынанын үстүнө дагы чыгып көрсөтсөк болот экен, а? Келиңиздер. Секирип чыгыңыздар. Оппа! Мынакей. Ой! Атан лентага коюп берет турбайбы? Ассаламу алейкум агалар, жакшысыздарбы? Азаматсыздар, мынакей. Биздин жигиттер ушул могу лента өзү жылып, моундай түзүп берет. Моундай кылып. Мынандай технологияны мен биринчи жолу көрүп атам да Кыргызстандачы. Негизи Кыргызстан тарыхында биринчи жолу да. Азыр моуну көргөсөңүз, моундай алат өзү кысып, пресс кылып ал жака түзүп берет. Робот иштейт экен да? Робот иштейт бул жактачы. Бул жакта деле биздин ошондой эле кыргыз жигиттери иштейт. Бир андайынан, бир мындайынан тизип берип кете берет экен да? Ооба, бир жана связка кылып берет да булчу. Связка кылып. Мунаны карагыла. Могу башталышында ушундай кылат, биринчи ратын алып коет. Аны астына тизди уже. Астына тизет ошентип. Экинчи рятында көңүл бурсаңыздар, 3 катарды алат дагы, каранын виласы кире турган кылып, ортосунда мындай ажыратып коет. Мындай бурап туруп тизет экен, а? Бурат өзү. Ой, машалла. Ар жакта уже лентаны айландыртып, ошол жерде эле үтүгү бар, өзүн үтүктөп туруп, ары жылдыра берет. Бүт мыналар але кнопка басып, пульт басып эле отурушат экен, а? Ооба. Автоматика деген ушул да. Автоматика деген ушул, ооба. Бул жерде 4 адам бияка тизип берет экен, болду экен. Ооба. Жакшы, сонун, Кудай жалгасын, Сүйүнүп атам. Мен негизи бул заводдун курулуп жаткандыгын ошо жыл башында уктум эле. Өзү иштеп баштаганына канча болду? Иштеп баштаганына биз ноябрь айынан баштап иштеп баштадык 2025-жылдан бери. Ошол айдан бери токтогон жокпуз. Токтогон жок. Вообще токтобойт. Токтогон жокпуз. Бизде кышы дагы, жайы дагы иштей беребиз. Эмне дегенде, могул жерде биздин эки ачылып турган ворота турат го. Өзүбүздүн сушилкабыз да. Өзү кургатып берет бизге. Күндүн аба ырайына карабайбыз биз. Эмнеге дегенде үстүндө баары жабык, могу кургатып берет. Бул сушилкабы, Бул сушилка ага. Сушилка. Нарактан да ушундай кылып, мындай аралыгын ачып коюп тизеп турбайсыңарбы, Формовка аппаратыбыз бар биздин. Ал аралыгын ушундай тизип берет. Ичинде арасында от ойногондо ар бир кирпичке жетет. Мына от ойнойт да арасында. От ойногондо ар бир кирпичке жетип, ар бир кирпич бышып чыгат. Бул 150 метр узундугу, Узундугу 150 метр. Азыр ошо жана айткандай
bir sutkada maksimum şu 250 ming dana çıkarığa mümkünçülük var eкен да? Мүмкүнчүлүк бар, азыр бар. 250 ming dana. 250 миң кирпичти чыгарганы мүмкүнчүлүк бар. Yok azamat sonun. Zahir Mirza, sebebi bugünkü günde Kırgızistan'da kuruluş tarmağı aябай өстü da. Ооба, Кыргыз тармагы аябай өстү. Misal kандай şart düz berdi. Өлкө башчыларыбызга аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушунча адам бул жерде дагы иштеп, өзүнүн үй бүлөсүн багып атышат. Жана биздин эле ошондой эле мамлекетибизде эч бекерчи адам калбады да. Ушул биз эле ушул жерде 127 адам бизде иштейт ушул жердечи. 127 adam. 127 адам иштейт. Онун баары аппарат болгону менен баары бизге жумушчулар керек болот. Ооба, керек. Ошон үчүн 127 адам биздин ушул жерде иштейт. Алар да үй бүлөсүн багып, ар бирибиз эле өлкө башчыларыбызга ыраазычылыгын билдирет. Son эле. Мондай кылып тизип берет. Робот иштеп атат го, Ушул робот бизге ушундай тизип берет. Көрөлүчү. Бассаңыз көрөбүз. Мына жактан бир моторлор иштеп атат го. Бул моторлор ооба. Ичинде воздукту айландыртат ака. Аябай фильтрация болот го. Дым чыгат да. Көмүр жакканда аябай жана зыян немелер чыгат го. Зыян аба ырайына зыяндык келтирген химикаттарчы. Ошон үчүн бизде фильтрлар бар. Эч кандай зыян келтирбейбиз да. Мунун үстүнө чыкса болот экен. Азыр ага. Тетик жерден эстинсе бар экен, Бассаңыз көргөзөм ага. Келиңиздер. Секин чыгайлы. Басыңыз ага. Оба. Üstüne çarpıp vereyim. Ол биздин Якта да робот иштейт экен, робот. Чоң аппарат ага. Ой, Кудай жалгасын, Мунаны карагыла. Онда көрсөңүз болот. Компьютерлер коюлуп турган бардык, Бүт компьютер менен ага. Пульт управления бул жерде баары. Онда көрсөңүз ушундай түп-түз кылып чыгарып берет. Robot иштеп, робот тизет турбайбы? Робот иштеп, робот тизет. Бул жерде эле ошондой эле пульт менен эле отуруп иштешет. Ар бир аппаратурабыздын өзүбүздүн механиктерибиз бар. Мына кара, аралыгын ачып туруп, аралыгын ачып берет экен, Ооба. Вообще сөз жок, Робот иштеп жаткан кирпич заводду Кыргызстан тарыхында биринчи жолу көрүп атам. Негизи биринчи жолу көрүп атам. Вообще сонун, Эки робот кечке тынбайбы вообще? Эки робот эч тынбайт. Вообще. Узулбасын, Узулбасын ага. Вообще сонун экен. Узулбасын ага. Ушундай өнүгүүгө кандай кол чаппайсыздар, кандай комментарий жазбайсыздар, Кубаттап лайктардан басып комментарийлер жазып коюңуздар. Тетиги жактан эме келет турбайбы, Ал жактан биздин жанагы заготовкабыз. Цех ошол жакта бизде. Даяр топурак ал жактан келет. Мондай ленталардын үстүндө топурак кирип, аппаратка кирет. Ичинде пресс болуп, үстүнө чыгат, Бuyakta press болуп, анан кийин пресс болуп, анан мондай чыгат, могул жерден кирпичти көрсөңүз. Мунанын ичи пресс турбайбы? Кирпич ушул жерден чыгат, ага. Мына бuyактан чыгат экен, Кирпич ушул жерден ага чыгат дагы, могул жерден аппарат кесип коет, керектүү узундукту алып туруп кесип коет. Ошентип бөлүп кое берет. Мунаны чыгып атканын карагыла, Кол тийгизип коеюнчу мына, Үссүк кой, Үссүк болот, ага. Пай деп жазып коеюнчу мындай. Ana mына жерде размери менен кесип берет экен, Ал жерде керектүү размер менен кесип берет. Размери менен кесип берет. Бул жерде ошо Кытай технологдор, Кытай адистери да иштейт экен, Кытай адистери иштейт, бирок алар бизге үйрөтүшөт. Убакыт сааты келгенде биз Кытай адистери өздөрүнүн мамлекетине кетишет, же өздөрүнүн жумуштары болот. Ошону бара-бара биздин кыргыз балдар алып кетет. Ошон үчүн ар бир Кытайдын жанында биздин кыргыз жигиттер жүрөт. Үйрөнүп атышат, Ооба. Сонун. Вообще сөз жок. Кана, кеттик. Бияктарда эмне? Бияктарда ошол ага жанагы могу сушилка да, дубалычы ичинде сушилка курулган. Демек мынау ушул робот тизип бергенден кийин кайра эле барып, кайра эле барып турбайбы? Сушилкага кирет ал жактан. Кайра эле жана экөөбүз воротаны көрдүк эле го сушилка депчи. Ошол жерден чыгып, ал жерден чыгарып, жанында эле печка бар. Ошол эле печкага кирип кетет. Печканын ичинен уже даяр болуп, бышкан кирпич чыгат. Топурак каякта даяр болот? Топурак бизде ар жакта, могу заводдун ар жагында бизде карьер бар. Өзүбүздүкү. Өзүбүз ошол жерден карьерди алабыз. Торпакты ошол жерден алабыз.
Ал ошол жерде заготовка болуп, көмүр аралашат. Көмүр аралашат. Могу ичинде көмүр болгондо аябай жакшы бышат. Жакшы түшөт, Ошон үчүн шору чыкпайт. Бышпай калган кирпичтен шору чыгат. Ошондуктан биз көмүр аралаштырып, баары заготовка болуп, ортобузда цех бар. Ошол цехке түшөт. О, цехти көрүп койбойлу? Макул ага, басыңыз. Жүрүңүздөр, мындагы айланып барат экенбиз. Азыр эми сиздердин Instagram аккаунтуңуздар ачылбадыбы? Барбы жокпу? Ошону жаңы ачылып атат ага. Биз Instagram аккаунтуну туугандар белгилеп койдук. Instagram аккаунтуна катталып коесуздар. Анан сатуу бөлүмүнүн телефон номерларын жазып койдук. Ошол сатуу бөлүмүнүн телефон номуруна чалып айланышсаңыздар болот. Сүйлөшүш үчүн ушул жерге келебизби? Мына жер кеңсеңиздер экен, Бул жер бизден ооба кеңсейбиз. Ушул жерде отурат, жигиттерибиз ушул жерде иштешет. Сону, кана жүрүңүздөр бияка. Зайыр мырза, мен мына коңшу Өзбекстанга, Казакстанга, кече эле Кытайга барып келдим. Туркия, Араб өлкөлөрүнө көп барам да. Анан мына ушундай заводдорду көрүп өзүнчө ичимен суктана берем аларгачы. Бизде качан болот депчи? Жок, ага бизге андай Бизде да башталды, машалла. Болду. Чоң курулуштар, чоң өндүрүштөр, машалла. Могул жакта бизде ага ошондой эле, алардан калышпайбыз биз эчелечи. Ошо жана айтып аткан заготовка цехыбыз бул жакта. Могул жактан ары карьерден карьерден даярдап келебиз. Погрузчик моундай түшөт. Могу үстүнөн топурактар түшөт. Мына топуракты ошол ар жактан даярдап келет экен да, лента менен, Ооба, лента менен даяр кылып алып келебиз. Көмүр аралашкан абалдагыбы? Ооба, көмүр аралашкан тазасы. Моундай алып барып жанагы жакка төгүп берет бул. Алып барып бункерге салып барат экен. Ал бункерге салып берет ага. Бул уже көмүр аралашканы. Бул уже көмүр аралашкан ага. Ондай кармасаңыз, уже даяр. Бул ичинде уже полный составы ушу даяр. Ондай кылып кармасаңыз ага, уже жабышат бири-биринечи. Катуураак бассаңызчы. Буга биз дагы аралаштырып, жана пресс кылабыз суу кошуп. Ошол менен даяр болот. Ондай үстүнөн ленталар менен келет ага. Канча куб, канча тонна топурак керектелет да күнүнө, Ооба, ага. 250 миң кирпич чыгарабыз. 250 миң даана кирпич чыгарууга ушунча сырьё керектелет да. Биз ойлойбуз да кирпич даяр эле биз колубузга тиет депчи. Жок, ага чейин канча жумуш бар. Казуу иштери бар, аралаштыруу иштери бар, көмүр алып келүү иштери бар, парновка кылуу иштери бар. Биз билбеген көп жумуш бар да бул жерде. Жакшы. Сону 130га жакын адам иштейт экен да бул жерде, Ооба, 127 адам иштейт. Азыр эми мисалы кирпич заказ кылгандар, баягы кирпич алуучуларга вообще кезеги жок эле алып кете берет. Кезеги жок, сразу эле алып кете берет. Бизде жакшы экен. Анда мен бир кайрылып коеюн, мына көп кабаттуу үйлөрдү куруп жаткан курулуш компаниялар, Ооба. Анан жеке үйлөрдү куруп жаткан курулушчулар, жалпы эле мекендештер эмне куруп жаткан болсоңуздар, ушу кирпич керек болсо, ушул кирпич заводко кайрылыңыздар. Кирпичинин сапатыны көрдүңүздөр. Анан кезек күтпөйт экенсиздер. Техника эле болсо болду. Анан өздөрүндө да техника бар экен, жеткирип берүү жагы менен кошуп, мына эсептеп берсе, жеткирип беришет иншалла. Туура? Ооба, эң туура. Ягы баткен, Ысык көлдөн бери, Нарын, Талас бар жокко, иншалла. Айта бересиздер, канча даана керек болсочу. Курулушту вообще бум кылайлы туугандар. Бум кылайлы. Азыр эми ошо баягы печкасынын башына барып коелучу. Ооба, макул ага. Ошол ичинде көрүп койгум келип атат. Көргөзөйүн, ооба. Жүрүңүздөр, кет печкасынын башына. Биз азыр ошо сушилкасы менен печкасынын баш жагына келдик да. Жанагы роботтор тизип берип жаткан кирпичтер ушулар туура? Ушулар. Бизге моундай айланып келет ошол жол мененчи. Келип могул жерден сушилкага кирет. Сушилкага кирет. Ошол эле кургатып, кайра ал жактан чыгарып берет. Жана башында көргөздүм эле го. Наркы башынан чыгып кайра печкага кирет. Кайра печкага кирет ага. Ошол жана зигзаг болуп айланып жүрөт турбайбы? Ооба, зигзаг болуп жүрөт. Мына бул печка. Бул печка ага, бул печканын бул жак чыгышы. Го, ичинде ушундай от болот. Нар жак чекеде. Наркы башындагы бир 50 метр, 70 метр аралыгында эле күйөт экен, Ооба. Анан ошондон бышып келип ягынан чыгат. Ичинде керектүү температура болот, давление да болот.
ошол давление температурада бышып бул жакка чыгат. Бул жакка бышык даяр болгондо ошондой эле рельсалар менен могу рельса менен тартып алабыз тележкаларыбыздычы. Каталка менен. Ооба, каталкалар менен тартып алабыз кайра. Каталкабыздан тартып. Бул биринчи камера, биринчи печка. Бул бизде экинчи печка ага. Ошол жерден тартып алып, кып-кызыл болуп күйүп атат, аркы башынан дагы ачып, киргизип атат, аркы башы ачылды. Ачылды, аркы башы киргизип атышат. Киргизип атышат. Ал жактан тартып, печкадан тартып чыгаргандан кийин ушундай эле каталкаларыбызга кайра салып, могу жолго салып беребиз. Бул уже даяр кирпич. Даяр кирпич. Сатууга даяр. Реализацияга кетет. Реализацияга кетет. Бул печка Мындан азыр төз эле алып барып үй сала берсе болот ага. Бул печка имаратыңарда мына кирпич менен курулуптур, Ооба. Бул атайын технологиясы менен курулду да. Атайын технологиясы менен курулган ага. Үстү плита болуп турбу? Үстү плита, анан күйбөй турган атайын материалдар ага. Ону акпы үстү потолокко жабыштырылган. Ооба, потолокко жабыштырылган. Плитанын түбүнөн дагы потолокко ошондой ак. Мунун ичи баня болсо керек, ысык, Баня эчтеке эмес болуп калат го ага бул жерде. Ысыкко. Бул жердин температурасы, печканын температурасы ичинде 900 градус ага. 900 градус. 900 градус. 900 градуста кирпич бышат ага. Вообще красавчик болуптур. Вообще красавчик болуптур. Бир лайктан басып, комментарийден жазып, бир кубаттап коюңуздар. Машалла. Мындай заводтончу Кыргызстанда далай курулуш керек, иншалла. Ооба, далай курса болот. Эмне дегенде биз жетишпей калып атабыз. Иншалла. Сону не? Так, эми ушул жерде рельс менен чыккан кирпич эми баягы упаковка болгон жүктөлгөн жерге чейин барат да, биягы менен, кайра эле айланып. Ошол эле рельс менен, ошол жол менен ага жана экөөбүз башында баштаган жерибизге жетет. Мынакей. Ысык ага, абайлаңыз бул жердечи. Ох, ысык го. Ысык кирпичтер. Тандырга бышып чыкты. Эми ушул кирпич. Туугандар. Эми кирпич керек болсо кайрылы бересиздер. Сапаты жакшы экен. Стандарт 09-дук 17 тешиги менен. Ага чекесинде полосалары да болот экен, Ооба, чекелерде полосасы да болот ага. Ушундай. Аябай жакшы сапаттагы кирпичтер, 900 градус температурасында бышырылган кирпичтер. Ичинде турпак болот. Жана биздин кыргыз топурактарыбыз болот го, жабыша турганчы, ошол дагы кошулат. Чопо кошулат ага. Чопо кошулганда кирпичтин сапаты аябай жакшы болот. Эмне дегенде ал связканы кармайт да, ичинде бышыктыктычы ажыратпай турган кылыпчы. Ошон үчүн бизде бышык болот кирпич. Көмүр дагы кошобуз. Көмүрдү кошкон себебибиз ичинен жакшы бышат кирпич. Сыртынан от менен бышса, ичиндеги көмүр дагы ичинен бышырып берет кирпичти. Кыскасы бул эми мисалы Кытайлар иштеп жүрөт булда, туура. Кытайда деле, башка ошо чыгыш өлкөлөрүндө деле, батыш өлкөлөрүндө деле ушундай эл аралык стандарт менен бышат да кирпич, туура. Ооба. Ошол стандарт бизге кирди да. Ошол стандарт бизге кирди ага. Адаттагы мурда иштеп жүргөн баягы кирпич заводдор бар го. Биздин илгерки кыргызча кирпич заводдорубуз, ооба. Аз буга чейин деле иштеп атат да. Алар дагы иштеп атат. Ооба, алар дагы иштеп атат ага. Аларга салыштырмалуу бул мындайча айтканда эл аралык стандарт менен курулган. Эл аралык стандарт менен курулган. Стандарт менен автоматика уюштурулган завод болуп атат. Ооба. Сону сөз жок. Мен заводко 5 эмес, 7 деген бааны койдум. Бар болуңуздар. Видеого лайктардан басып, сиздер да комментарийге баягы жылдызчалардан басып, жүрөкчөлөрдөн коюп туугандар, лайктардан басып коюңуздар. Комментарийлерге жазып коюңуздар кубаттап. Атакул мырзага подписка кылыңыздар, жана биздин заводдун Instagram аккаунтуна подписка кылыңыздар. Биз сиздерди ушул заводдо күтөбүз, жана ар дайым сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Эң сонун. Сизге рахмат, жетекчи катары баарында жөнөкөйлүк менен түшүндүрүп бергениңиз, көрсөтүп бергениңиз үчүн, эшик ачып бизге мындай убакыт бөлгөнүңүз үчүн расылык билдирем. Сизге чоң рахмат бул жерге келип бизди конок болуп кеткениңизге ага. Сизди күтөбүз. Кышында келип кеттиңиз бул жерге, кышында иштегенди көргөзүңүз. Кудай буйруса. Иншалла. Бизде да алдыда жакшы бир максат, ниет, тилектер бар. Ушу муктаждарга үй курабыз деген тилектерибиз бар. Биздин дагы алдыда ача турган бир тез жардам деген кайрымдуулук фонд ачабыз. Ошол фонддун алкагында келечекте ушу көп муктаждарга үй курабыз деген ниеттерибиз бар. Ошол мезгилдерде сиздерге, сиздердин жетекчилигиңиздерге кайрылабыз иншалла. Болду ага. Биз сиздерди күтөбүз. Жакшылыкта чогуу болуп,
сооптуу иштерде чогуу болуп, ушинтип бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибиз жасаган жакшы ишти кубаттап туугандар. Ушинтип бири-бирибизге өлөк, жөлөк, таяк болуп өмүр сүрөлү. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.